Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Жагымдуу мүнөттөр, жагымдуу окуялар, жакшы күндөр көп болсун деген аруу тилектер менен сабагыбызды баштайбыз. Силер менен мен Тайыр кызы Нургүл, Курманжандатка лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Арыстандын күчүгүн асыраган мышык. Бүгүнкү сабакта жомоктун сюжети жана идеясын талкуулайбыз. Жомоктогу каармандардын өзгөчөлүктөрүн аныктайбыз. Жомоктон алган сабактын тарбиялык жагын анализдеп, кайсыл сюжеттик бөлүмдөрүнөн сабак аларыбызды белгилейбиз. Жомок ооз-эки чыгармачылыкта кеңири тараган, көбүнчө ойдон чыгарылган, окуяларды апыртмалуу, фантазиялуу чагылдырылган, сюжети кызыктуу, баяндоо түрүндөгү чыгарма. Арыстандын күчүгүн асыраган мышык жомогун силерге айтып берейин. Бир күнү мышык жаңы туулган эки баласын жоготуп алат. Ары чуркайт, бери чуркайт, таптакыр таппайт. Акыры айласы кетип, айылдан тышкары жака эле барып, жашоону чечет да тоону көздөй бет алат. Бир күнү тынбай жол жүргөн мышыктын курсагы ачып, алы кетип, анан бир жерге отура кетет. Аңгыча алыстан кичинекей мый-мыйланын үнүнө окшогон үн чыгат. Ыйлап жаткандай. Дароо тура калып, ал жакты көздөй жөнөйт. Жакын барганда бир чоң арыстандын өлүп жатканына күбө болот. Жанында баласы ыйлап турган эле. Ыйлаба, сен акылдуу бол деп арыстандын баласын башынан улам жалап соороткон мышык аны аяп кетет. Күндөр өтө берди. Арыстандын баласы чоңое берди. Энесинин мышыктын таап келген олжосуна курсагы тойбой, өзү жортуулга чыга баштайт. Ошондой күндөрдүн биринде арыстандын колуна эч нерсе илинбей, жортуулдан капалуу кайтат. Курсагынын ачканынан көзүнө эттен башка эч нерсе көрүнбөйт. Баккан энесин мышыкты жемекчи болот. Муну сезген мышык андан-мындан бир тыйып, дароо качып барып, бактын үстүнө чыгып кетет. Ошондо арыстан мышыкка: "Ой, ак сүтүн эмизип асырап баккан энем, тууган энемден да ысыксың. Бир акылыңды үйрөтүп, эмне үчүн тал башына алып чыкканыңды үйрөткөн жоксуң" дейт. Анда мышык: "Балам, сени кичинекейиңден боорума басып өстүрдүм. Билген акылымдын баарын үйрөттүм. Бирок баары бир жырткыч болгонуңдан улам сенин кулкунуңдан корктум. Бир өнөрүмдү үйрөткөн жок элем. Аным акыл болуптур" дептир. Кулкуну жаман кууратат деген макал ошондон калган экен. Балдар, учурда шартка байланыштуу смартфонуңарды көбүрөөк киттеп жатасыңар. Келгиле, экранга жакын келип, көзүбүзгө көнүгүү жасап көрөлү. Кадамы. Бүгүнкү жомокту уккандан кийин мышык арыстандын күчүгүн кандай шартта асырап калды эле? Мышык кайрымсыз арыстанга эмне деп жооп берди? Мышык өзү ырайымсыз күчүктөн кантип кутулат? Жомоктон дал эле ушул жерлерин таап, кайрадан окуп чыккыла. Келгиле балдар, экинчи кадам түшүнүү кадамы. Жомоктон силер эмнелерди түшүндүңөр? Туура жана ката деген оюнду ойноп көрөлү. Эгер айтылган ой ката болсо, момундай белги чыгат. Эгер туура болгон болсо, анда мындай белги чыгат. Мышык энелик милдетин аткара албады. Ката. Мышык энелик милдетин аткарды. Ыйлап жаткан, жетим калган арыстандын күчүгүн асырап алды. Ага бардык акылын үйрөттү. Мышык арыстандын күчүгүнө биринчи кол салды. Ката. Арыстандын күчүгү биринчи кол салды.
Жат жарытпайт деген макал Жомоктун идеясына дал келет. Туура. Анткени мышык өз баласындай канчалык асыраганы менен арыстандын баласы арыстандын күчүгү экендигине барып, өзүнүн жырткычтыгын далилдеп, баккан энесине кол салды. Биз жашап жаткан турмушубузда да, коомдо да арыстандын күчүгүн асыраган мышыкка окшогон адамдар, арыстандын күчүгүнө окшоп жакшылыкка жамандык менен жооп кайтарган адамдар да бар да. Кыргызда бекеринен бир күн даам сызган жериңе 1000 күн саламайт деп айтышпаса керек. Үчүнчү кадам талдоо кадамы. Кулкуну жаманга жакшылык кылба. Жакшылыкка жамандык пас кишинин иши. Ач бөрү алдында кой күнөөкөр. Кулкуну жаман кууратат. Бул сыяктуу макалдарды Жомоктун сюжетине дал келтирип, үйдөгүлөр менен чогуу талдап көргүлө. Төртүнчү кадам жыйынтыктоо кадамы. Демек, бул Жомоктон жыйынтык чыгара турган болсок, арыстандын күчүгү өзүнүн ташпоордугун, өзүмчүлдүгүн, ачуусун башкара билбегендигин, маданиятсыздыгын көргөздү. Анткени энесиндей асырап алган мышыкка Жомоктун аягында кол салды. Ал өзүн гана ойлоду. Ачуусун жана курсагы ач болгон учурда өзүн кармай албады. Келгиле достор. 5-чи кадам бышыктоо кадамы. Смартфонуңарды кармап, экранга жакын келгиле дагы, жогорудагы QR-кодду тартып, бул ссылка аркылуу кирип, чогуу миллионер оюнун ойноп, бүгүнкү сабактын миллионер окуучусу болгула. Арыстандын күчүгүн асыраган мышык кандай сапаттарга ээ деп ойлойсуңар? Мээримдүү, кайрымдуу, сараң, өзүмчүл. Эгер кимде ким достор, мээримдүү деген болсо, анда туура таптыңар. Арыстандын күчүгү эмне себептен өзүнүн баккан энеси болгон мышыкка кол салды? Арыстандын күчүгү экенин билип калгандыктан, курсагы ач болгондуктан, мышыктын сараңдыгынан улам, мышыктын алсыздыгынан улам. Эгер достор, курсагы ач болгондуктан деп ойлосоңор, анда туура таптыңар. Асыраган сөзүнүн синоними: караган, баккан, тамак берген, жакшы көргөн. Б варианты туура, баккан. Мышык кайсы өнөрүн арыстандын күчүгүнө үйрөтпөгөн экен? Олжоону тапканды, тал башына чыкканды, жортуулга чыкканды, тамак таап жегенди. Баарыбыз Жомокто күбө болгондой, тал башына чыкканды. Кайсы макал чыгарманын мазмунуна дал келет? Жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир паста. Ийилгенге ийилгин, башың жерге тийгенче. Жакшылык жолдо калбайт, энесин сыйлаган элге жагат. Албетте, жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир паста деген жооп туура. Кичинекей күчүк кезинде таап алып, ак сүтүн берип чоңойткон энесине кол салууга ниеттенген арыстандын күчүгү аркылуу кандай адамдарды мыскылданган? Өзүмчүл, кара ниет, бакытты сезбеген, энесин сыйлабаган. Албетте, өзүмчүл. Азаматсыңар балдар. Сабагыбызды жыйынтыктап жатып, бүгүнкү сабакта эмнелерди билип алдык, эмнелерди талкууладык? Келгиле, чогуу анализдеп көрөлү. Бүгүн сабакта арыстандын күчүгүн асыраган мышык Жомогунун мазмуну менен тааныштыңар. Жомоктогу каармандардын өзгөчөлүгүн анализдедиңер. Жомоктун таалим-тарбиялык маанисин талкууладыңар. Кана эмесе балдар, бул ссылка аркылуу кирип, бүгүнкү сабактан кандай маалымат алдыңар? Эмнени билдим, эмне кызык болду, эмнени түшүндүңөр, эмнени аткара аласыңар, эмнени үйрөндүңөр, эмнеге аракет жасашыбыз керек, эмнеге таң калдыңар, дагы эмнени аткаргыңар келди? Силер үчүн кайсы сөздөр жүрөгүңөргө таасир этти?
Жомоктогу кайсыл окуялардан таалим тарбия алдыңар? Мына ушул сыяктуу бир канча суроолорго жооп жазып калтырсаңар болот. Анткени силердин ар бир жообуңар менин кийинки сабагымды өтүүдө чоң өбөлгө болот. Демек достор, сабагыбызды жыйынтыктап жатып, үйгө тапшырма алууну дагы унутпагыла. Төмөндөгү ссылка аркылуу кирип, жомоктогу бир канча суроолорго жооп бергиле. Маселен, жомок деп эмнени айтабыз, окуя кайдан качан жүзөгө ашырылды, эмне себептен арыстандын күчүгүн асыраган энесине кол салууну ниеттенди, чыгарма сага эмнени үйрөттү, жомоктун аягында сен кандай жыйынтык чыгардың? Ушул суроолорго жооп жазып тапшырманы аткарабыз. Сабагыбызды жыйынтыктап жатып, кулагыбызга куюп, жүрөгүбүзгө туюп, жан дүйнөбүзгө кыттай уютуп алчу кээ бир сөздөрдү руханий азык катары кабыл алгыла демекчимин. Ар дайым улуулар кичүүсүн таптаган, кичүүлөр үмүттөрдү актаган, адеп менен ыйманды сактаган, билим менен дүйнөнү каптаган инсандардан болгула. Куралыңар билим, булагыңар ыйман болсун. Келерки сабакта жолугушканга чейин сак саламатта калгыла.